Анипа Осорованын жолдошу 2023-жылдын 9-майында өз үйүндө киши колдолгон. Анын өлүмүнө шектелип айылдашы, доосу кармалган. Маркумдун жакындары 1,5 жылдан бери шектүүгө карата өкүм чыкпай, кийин райондук сот психикалык жактан оорулуу деген жүйө менен аны бошотуп жибергенин айтып, нааразы болушууда. Биз үйдө жок болгонбуз, үйдө кыздарым эч ким жок болгондон пайдаланып, ушундай өз ара келишпестиктенби, жөн эле чай ичип отурган жерден ушундай окуя болуп кеткен. Окуя болгондон кийин бунун Маткурбанов деген тергөө амалында өзүнүн күнөөлөрүн ооба кылган мойну менен тартам, ооба болгонбуз, чай ичип отурганбыз, бирге болгонбуз деген сөздөрдү айткан тергөө амалындачы. Бирок сот процессине барганыбызда мен билбейм, ал кеткен Россияга. Мен билбейм, мен кылган эмесмин, мен мойнума албаймын деп такыр жооп берип айтат. Маркумдун жакындары шектүү психикалык жактан жабыркабай турганын айтып, окуя болгондон кийин гана психиатриялык ооруканага барып каттоого турганын айтышууда. Кызыл Жар шаарчасына барып текшерип келсек, ал жерде былтыры 24 февралда болуп, 24 апрелде чыккан экен, 2 ай гана жатыптыр. Ошол боюнча жүрөт. Бирок кече күнү 8 августта сот отурумуна келдик да, областтык сотко келсек, алыны айыпкерди сот залына алып келишкен жок. Неге алып келген жоксуңар десек, биз билбейбиз, ал каякта деп. Туугандары дагы айтат, адвокаты дагы айтат. Анда бул каяка кетет, учуп кетеби асманга же башка жака кетип калабы? Анан кайрадан сот процессин токтотушту. Ал эми айыпталуучунун бир тууган агасы иниси Ооганстанда кызмат өтөп жүргөндө башынан жаракат алганын, денесинде октон калган тактар бар экенин айтып, кээде өзүн башкара албай кала турганын билдирди. Төргө жүрүп атат мына. 1,5 жылдан ашып кетип атат. Мойнуга албай атат. Өкөмдү биз башында эле айтканбыз, өкөңүнөн башка эч ким жок болсо, сен ушул мойнуңа ала беремби? Эмне кыласың? Ушундай иш болуп туруп, маштыкта болгондур десек, жок, өзүм жакшы көргөн экен, бул экөөбүз бирге служба кылганбыз, мындай деп ушу күнгө чейин мойнуга албай жүрөт. Анан эми бунун өзүнүн укугу бар экен, текшерилиш керек экен. Биз эми осмундан алып эле биз жиндик кылып койгон жокпуз да. Документтер бар. Ош облустук соттун маалыматына ылайык, райондук сот шектүүнү быйыл 8-июлда акыл эси соо эмес деген негизде кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошоткон. Кийин иш облустук сотко өтүп, айыпталуучуга карата Жалал Абад облусунун Кызыл Жар шаарчасындагы психикалык ден соолук борборуна жаткырып, күчөтүлгөн байкоого алуу чарасы колдонулган. Облустук соттун шектүү учурда камакта экенин белгилешти. Ош облустук сотунун 2024-жылдын 27 августундагы аныктамасынын негизинде айыпталуучуга карата кайталанган стационардык соттук психиатриялык экспертиза дайындалып, экспертизаны жүргүзүү Жалал Абад облусунун Кызыл Жар шаарчасындагы республикалык психиатриялык оорукананын эксперттерине жүктөлгөн. Кылмыш иш экспертизадан келгенге чейин убактылуу өндүрүштөн токтотулган. Айыпталуучунун бөгөт коюу чарасы өзгөртүүсүз камактагы ойдон калтырылган. Учурда маркумдун жакындары бийлик өкүлдөрү менен соттон адилеттүү чечим чыгарып берүүнү өтүнүшүүдө. Урматтуу президентибиз Сатун Нуркожоевич, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, сиздер мына ушундай нерсени бир акыйкат чечип бербесеңиздер болбойт. Убагында телевидениеден бир айттыңыздар эле. Азыркы мезгилде сотко ишенбечүлүк эл арасында абдан көп болуп жатат деп. Мисалы үчүн эле мына Кызыл Жарта деген жер бар экен, ошол жерден справка заключение алып келип алып эле, ушул канча жылга өкүм чыгарса дагы, справка ошол өкүм заключение алып келгенден кийин ошону кыскартып анан бошотуп коет экен. Биз буну колго алабыз дегенсиздер. Мен ушул айтып кетет элем жабырлануучунун атынан ушул маселеге тыкан карап акыйкат чечишти.